күндөн күнгө ушул жаш балдар да же болбосо жашынакай эле кийинип турган ушул энелерибиз болобу, аталарыбыз болобу, жол киреге акчам албай калды балам. Берип турчу деген сөздү да көп укчу болдук да. Негизи ушундайлардан кантип айрылсак болот? Бул дагы бир экономиканын кандайдыр бир нерсесин айтып турабы? Бул менимче экономика көбүрөөк эмес, көбүнчө иман маселесине тийиштүү. Иман маселесине деп айтканым, бүгүнкү күндө жаратканга шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Жашоо андай эле бир кыйынчылыкта калган жашоо эмес. Мындай бир жашайын, иштейин, табайын деген инсанга Кудайга шүгүрчүлүк эле мүмкүнчүлүктөрү бар. Бүгүнкү күндө иман маселеси деп айтып атканым көйдөн жарты болуп калды. Көйдөнүбүз толбой, көйдөнүбүз тойбой, көйдөндүн жартычылыгы. Бул иман маселеси. Бүгүнкү күндөгү жашоодо адамды эң аксатып отурган тек гана ушул адилетсиздик. Эгерде биз ар жактан көкүрөгүбүз тойгон болсо, бүгүнкү күндө баары жетиштүү. Баягы кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогонунан кедей дейт да. Бүгүнкү күндө бүтүндөй элдин байлыгын топтоп, мамлекеттин байлыгын топтоп, чөнтөгүнө салып алган 10-15 киши бар Кыргызстанда. Эң ачка кишилер ошолор. Алар тойбойт. Алардын көзү жумулуп кеткенче тойбойт. Тескерисинче колунда барлар. Колунда барлар тойбойт да. Анан аларга салыштырганда элеттеги баягы тоо таштардын арасында элеттеги алыс кайылдарда жашап аткандардын көкүрөктөрү тогураак. Мына ушул 10-15 киши бүтүндөй элдин, журттун байлыгын чөнтөгүнө салып алгандар, булар өмүр бою тойбойт. Бул жашоодогу жараткан Аллахтын берген сыноосу аларга. Бир чети сыноосу, экинчи жагынан жазасы. Жазасы аларды тойбос кылып койгон. Сыноосу мына ушунчолук байлык бергенден кийин аны кандай кылып колдонот, кандай кылып сарптайт. Маселе ушунда туруп атат. Бул философиялык маселе. Адамдын кайгысы дагы бир жолу айтам, анын курсагынын тойбой калгандагысында, же болбосо кийиминин бүтүн болбой калгандагысында эмес. Анын көөдөнүнүн жарды болуп, көөдөнүнүн бүтүн болбой калгандагысы. Биздин коомдо тилекке каршы экинчиси көбүрөөк үстөмдүк кылып келатат. Биз көбүрөөк руханий ачарчылыкка кабылып калдык. Бизде баягы сөздүн баркы кетти. Жана сиз айтып аткандай, акча бере турчу жол кире таппай калдым деп отургандардын баардыгы чуркап барса жете турган айылдан келет. Маселен мен күндө 9-10 чакырым жөө жүрөм. Шаарды аралап, жумушка, үйгө, үйдөн жумушка ушундай кылып аралап 10 чакырым жөө жүрөм. Ошол сурагандардан айылың кайсы жерде десең, 2 чакырым турган жерде айтат. 3 чакырым турган жерде айтат. Биз сураганды айып көрбөй калдык да. Мына ушунан уялбай калдык. Башта бирөөдөн бирдеме сураш бул өлүм менен тети болчу да. Намыс бийик болчу. Ариет намыс деген накта момундай бир көкүрөгүбүздү көтөргөн аябай уяттуу эл элек да. Биз бала кезде зарыл болуп калса, бирөөнүн атын сурап, же бирөөнүн бир унасын сурап, чөп ташып келгенге башка ошондо да аябай кыйналып барып сурачубуз. Аргасыздан сурачубуз. Азыр суроо деген бул жөн эле, бул кесип болуп калды. Мына жума күндөрүндө мечитке барып көрсөңүз, жолдун эки катарында тизилип, жалаң кыргыздын кыз келиндери турат. Башта ушундай окуяны көрчү белеңиз? Жок. Мен көп маани берем ушундай маселеге. Ошол эле жолдун аркы бетинде карасаңыз, ашканалар, чайканалар турат. Бизге идиш жуугуч талап кылынат. Бизге тейлегич кыздар керек, тейлөөчү жигиттер керек деп жазылып турат. Күнүнө 400 сом, күнүнө 350 сом барбайт. Кандай дейсиз? Сиз
адамды эмгек кылууга чакырып атасыз да, адамды эмгек кылууга. Анан кийин жанагы суроону айтып атасыз. Мына ушунун баары башынан түштү деп атам да, мисалы сураган. Биздин мамлекеттик ишмерлер, мейли башчы болобу, булар тилемчи болуп калды да. Сурап атат. Ошол сурап келген каршыга калат. Ушундан башталган жокпу ушул суроо? Дал ошондон башталды да. Себеп жетекчи кандай болсо эл ошондой болот, эл кандай болсо жетекчи ошондой болот. Экөө бири-бирине аябай могул ат үстүндөгү куржун сыяктуу. Куржундун бир жак көзү эл, бир жак көзү бийлик болот. Экөө тең салмак болуп турбаса, кулап түшөт. Мына ошол эл, элге жараша бийлик, бийлик, бийликке жараша эл. Мына ошондой болот. Тилемчилик дегенде билесизби, биздин руханий дүйнөбүздү аябай талкалап кеткен. Абдан катуу талкалап кеткен. Бул ушул 91-жыл менен 2005-жылдын ортосу болду. Абдан катуу талкаланды ошондо. Эсиңизде барбы? Мамлекеттин жетекчиси бергенин ала бериңиздер, бергенин иче бериңиздер деп уруксат берип койгон да. Мына ошондо депутаттыкка талапкерлер акчаны да берип, бардык колунан келгендердин баарын жасап, көнүп калышты. Эл да ошого көнүп калды. Тилекке каршы канды Кудай ураарда өз элине кас болот дегендей, элдин касиетине урулган биринчи соккулар ошондо башталды. Мугалимдерге акча бериш, дарыгерлерге акча бериш, милицияларга акча бериш, мына ошол күндөн башталды да, ал аябагандай дүркүрөп өсүп келип, бүгүнкү руханий жакырдыкка, бүгүнкү ыймансыздыкка, уятсыздыкка, бүгүнкү арзанчылыкка, адамдын жан дүйнөсүнүн арзанчылыгын айтып атам. Мына ушуга алып келди да. Себеп сөздүн баасы да калбай калды, жетекчинин кадыр баркы да калбай калды, мыйзамдын күчү да калбай калды, эч бир нерсенин кадыр баркы калган жок. Мына ошол жалпы майдалануу. Каалайсызбы, бул укалануу, бул төгүлүп түшүү. Биз бүтүн турган момундай бир керемет имарат болсок, ар бир четинен оюлуп отуруп, бүгүнкү күндө тек урандык айланып бараткан мамлекет болуп калдык. Тилекке каршы ушундай.